baya gerilip жатқан кең бұқар түзөңүндө жеңекең таластан бери тартканда. Манасты келиштери айтып жаткан жигит 23 жаштагы Нурсултан Абдикеримов. Ал бул өнөрдү бала кезинен бери аркалап келет. Анын манасчы аталып, манас айтуу шыгынын ачылышына тайенеси менен чоң атасынын салымы чоң. Ошондо жан үйрүгүң канаң жайылат. Тайнем китепканачы эле. 40 жылдан ашуун китепканада иштеген, ошол киши себепчи болуп, биринчи ушундай нерсеге, өнөргө чыйыр салган киши ошол. Советтик Кыргызстан деген чоң энциклопедиядан азыркы мурунку өтүп кеткен кыргыздын бүт залкарларын ошол кезден эсиме жаталдырып, негизи бул нерсенин башталышы ошол булагы мен чоң атам менен тайенем деп билем да. Каарманыбыздын манасчы болушуна устаттарынын да салымы зор. Манасчылык өнөрдү ар бир эле адам аркалап кете албайт. Ал Кудайдан берилген талант. Болгону аны өздөштүрүп, шыкты өркүндөтүп кетүү манасчынын өзүнөн дейт Нурсултан. Мендеги манасчылык деле бул биринчи дээр менен, экинчи ошол аям менен болгон нерсе. Анан касиет ыйык болот, бирок аягы туюк болот дейт да. Муну көбүнчө манасчылар ачык түрдө айтышпайт, менде ушундай болгон деп. Бирок айрым бир бөлүктөрүн айтып келишет. Себеби китептерде Саякбай атанын кантип манасчы болуп калганы, Сагынбай атанын кантип манасчы болуп калганы мындай айтылган да. Бирок ачык түрдө ушундай болгон деп толук айтып беришпейт аны. Мындай чекебелин чыгарып айтып беришет да. Генерал болууну самабаган аскер эмес демекчи, менин да алдыда пландарым, кыялдарым бар дейт жаш өнөрпоз. Нурсултан келечекте манас эпосын дүйнөгө таанытууга, манасчылык өнөрдү жайылтууга өз салымын кошууга ниеттенет. Мен алдыга койгон ниетим эң биринчи окуяларды толук түрдө өздөштүрүп алыш, анан эми келечек көрсөтөт. Буюрса Дөөлөт агайдын 14 сааттыгы менен чектелип калбайт манасчылык, анан манастын окуясы. Буюрса эртең 24 саат айткан бирөө чыгат, тыным албай. Буюрса бүгүн башташты окшойт го. Бишкекте Супарада бир күн тынбай манас айтуу иш-чарасы башталды. Ошондой иш-чаралар байма-бай өтүп келиш керек. А мен алдыга койгон ниетим ушул, мен дагы узак мөөнөт бардык эле манасчынын ниети ушундай. Узак айтсам деген ниети бар. Бирок ага даярдык керек. Нурсултан Абдикеримов манас айтуу боюнча бир нече сынактан жеңүүчүсү. Анын дагы бир өзгөчөлүгү ал манасчылык менен гана чектелбей, акындык, комуз чертүү өнөрүн бирге алып кетип жатат. Акындыкты Элмирбек Иманалиев, Идрис Айтибаев сыяктуу белгилүү актаңдай акындарга шакирт түшүп үйрөнгөн. Таң самалып жүз сылап, арулук берет жаныңа. Буюрса айтыш өнөрүн дагы, манасчылык өнөрүн дагы бирге аякка алыштырып кетиш керек. Экөөнүн тамыры бир, экөө тең сөз менен болот да. Ошого ушул экөөнүн тең бирдей кармап, эң чоң сыпаттама манасчыга. Бул атчан манасчы деп берилген да. Жөө манасчы, анан атчан манас. Ал эми акынга эң мындай төмөнкү баа жамакчы болгон, ал эми эң чоң баа бул актаңдай төкмө акын болгон да. Биз дагы ошол атчан манасчы, актаңдай акын болсок деген ниеттерибиз бар буюрса. Манас эпосунун дүйнөгө таанылышына манасчынын ролу чоң. Буга чейин манасчы Дөөлөт Сыдыков 14 сааттан ашуун тынбай манас айтып өлкөдө рекорд жараткан. Бул окуя көптөгөн манасчыларга дем берип, улуу эпоска кызыккандардын да санын арттыра алды. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.